Сузак районунда да башка аймактарда эле эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу массалык тамактануучу жайлардын ишмердүүлүгүнө чектөө киргизилген болчу. Күндүзгү чектөөлөр ишке ашып жатканы менен кечки саат 8ге чейин гана иштөө керек деген талапты баары эле аткарып жаткан жери жок. Мисалы Ош-Бишкек жолундагы Сузак айланпасына жакын жайлардагы ашканалар түнкү саат 12-1ге чейин кадимки шартта иштеп жатканын көрүүгө болот. Ошол эле учурда башка бир катар ашканалар коюлган тартипке баш ийип, чектөөлөрдү сактап жатканы да чындык. Мындай баарына бирдей шартта жасалбай жаткан тандалмалуулукка айрым жеке ишкерлер нааразы болуп турушат. Сузак бийлиги тарабынан эпидемиологиялык кырдаал учурундагы мындай кадамдар кооптуу, туура эмес аракет катары бааланат. Район акими буларды билдирди. Штабтын чечими боюнча биз кыска срокко деп жазганбыз. Ал жерде эртеңки саат 6-дан кечки саат 8ге чейин. Бирок бир топ ошол мекеме уюмдун жетекчилери, ошо тамак жасап сатуучу ишкерлердин баардыгы биздики бир аз болсо да жылдырып бербесеңиздер болбойт экен. Себеби тамактарыбыздын баардыгы кээде ысырапкерчилик болуп атат деп кайрылды. Бүгүнкү штабта буну карайбыз. Мен ойлойм, кичине болсо да срокторун 1-2 саатка жылдырып бергенге пландаштырып атабыз. Ал эми Сейлом республикандык штаб, башка областной штабтарда мындай ограничение жок. Бул биздин гана личный райондун деңгээлиндеги штабтын чечими болуп атат. Анан эң эле нерсеси ушу алыскы жол Бишкек-Ош трассаларында автомобилдер каттоо болуп атат да, ошондуктан алар жол хотя бы жолдун боюндагылар Бишкек-Ош жолуна кетип аткандар тамактанса тамактан ал деп постоянно тамак сурап атат. Ошон үчүн круговой тууралуу бир особый бир чечим кабыл алалы деп турабыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү, анын ичинде региондордогу эпидемиологиялык абал кооптуу бойдон калып жатканын, андыктан бардык талаптар толугу менен сакталышы зарылдыгын билдирип келет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.